Алсу медиа каналынан келген кардарлардын баары мекендештерибизге биз услугабызды 50% скидка кылдык. Ремонту мененби же ремонту жок алдыңызбы? Черновой. Черновой менен. Акчасын айта кетсеңиз анда общий канчага түштү? Анан Кыргызстандын жаранына үйлөрдү кандай алса болот байке? Ошол жөнүндө да айта кетиңизчи. Себеби комментарийде аябай көп болду. Кыргызстандын жараны кандай болот деп. Сиздер салыштырсаңыздар 40 000 квартплата төлөп атабыз. Эми квартирабыз бүтсө биз 60 000ге өзүбүздүн квартирабызда жашайбыз. Кандай сонун? Евро двушка 47 000 квадрат метр. Балкон десең, балкон баары бар болду. Ушул жерден көрүп, мына үйдү ушул жерден көрүп тандаганбыз мындай. Новая Медведькова, могул 39-дом биздин дом. Могул жерден 11-этаж. Бул мен ушул жерден тандадым да, 11-этажда. Могул жагынан, чынын айтсам, бул жагынан тандагым келбеди. Ушул жерден именно тандагым келди. Могул эме жакка карапчы. Парк жагына карап. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары? Өзүңүздөр билгендей, жакынкы күндөрдө эле биз ошол Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги жөнүндө жана ошол Нуран кыймылсыз мүлк агенттигинин негиздөөчүсү Азамат Салиев менен сиздерге кыскача маалымат бергенбиз. Москвадан кантип үй алса болот, ал жерде тилекке каршы техника себепкер болуп бир аз сөздөрүбүз да жакшы угулбай калыптыр. Ошол комментарийде аябай көп суроолорду жазыптырсыздар. Ошол суроолоруңуздарга жооп берүү максатта жана ошондой эле ушул офисине келип кантип үй алса болот жана ошо үй алган эжелер менен дагы толугураак сүйлөшүп, толугураак маалымат алып бергени жана ошондой эле бул жакта образецтери дагы бар. Бир комнаталуу үй кандай көрүнөт, 2 комнаталуу үй кандай көрүнөт, ошолор боюнча толугураак обзор кылып тартып сиздерге көрсөтүп берүү максатта келип калдык. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, каналга катталып лайкты басыңыздар жана ошондой эле ким канал катталып лайкты басып болгон группа контакттарына ушул видеону бөлүшсө, ошого 50% арзандатуу услугасына. Анан үйдө 50% деп ойлобаңыздар. Бул жилой комплекс ушул эле компанияныкы. Ушул эле МТШда жайгашкан. Бул еще МКАТка жакыныраак. Муну арка жагы МКАТ. МКАТка жакын. Бул жерде 2030-31 жылдарга чейин көрүнүп турган үйлөрдүн баары түшүп бүтөт. Азыркы үйлөр ушул корпустар 26-жылы, 27-жылы сдача болот. Могу корпустун баары школу, садиги менен баары бүтөт, буюрса. Ушул үйлөрдөн азыр сатылып жатат. Келиңиздер новостройкадан 6% менен ипотекага алып, өз үйүңүздөрдө жашаңыздар. Негизи Россиянын жарандарына льготный ипотека менен алып беребиз. Бул 6%. Кыргызстан жарандары үчүн ставкалар азыр жогору. Биз айтат элек льготный ипотека менен алгыла азыр депчи, себеби арендада эле түшөт да. Оорчулук дегенде биз бул жакта жеңил акча таппайбыз, баары зор, кыйын мындай. Ошон үчүн азыр ставкалар чоң болгон үчүн кыргыз жарандыгы менен азырынча бир аз арзаныраак. Комната, студия алып туруш керек. Аны төлөп бүткөндөн кийин 2-3 жылда төлөп бүтсөңүздөр, ставкалар түшөт 2-3 жылда. Анан үйдү сатасыздар дагы, первоначально кылып туруп берип туруп, чоң үй алып аласыздар Москвадан. Ошондой бир сунуштайт элем. А так семейный ипотека менен льготный ипотека тура келсеңиздер, Россия жарандыгы болуп 7 жашка чейин балаңыз болсо, ушундай новостройкалардан жаңы салынган үйлөрдөн 6% менен айына 60-65 миңге чейин төлөмү менен 2 комнат квартираларды алып беребиз. Келиңиздер, ушундай үйлөрдөн алыңыздар. Бизде негизи жогоруда планировкалар бар. Азыр чыгып ал жакта да обзор кылып көрсөтөбүз сиздерге. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык калсай. Жакшы келип калдыңызбы? Жакшы, рахмат. Айнур эжеке кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр? Жакшы, рахмат. Үйүңүз куттуу болсун. Рахмат. Ушу үйүңүз боюнча бир аз ошол биздин кыргыз элиме бир аз эме маалымат бере кетсеңиз. Аябай көп эле ошол Кыргызстандын жараны менен алса болот экен дейт. Ошого эң эле биринчи сиздин жараныңызды сурай кетейин. Менин жарандыгым Россия Федерациясыныкы. Үйдү биринчи алабыз деп максат койгондон баштап эле YouTube'га кирип агентство недвижимостьтерди карай баштадык. Нуран агентствосунун рекламасына көзүбүз түшүп калды. Күйөөм экөөбүз көрүп, анан Азамат байке менен таанышып кайрылдык. Кайрылып эле бир айдын ичинде сделкага чыктык. Биринчи одобрение алышыбыз да оңой эле болду. Семейный льготный ипотека менен 6%. Биздики 5,5% болду даже. Вот, бир айда сделкага чыкканбыз. Азыр эми күлүштү күтүп отурган кербезибиз. Качан примерно калыңыздарга? Буюрса май, июнь.
Май, июнь, эң сонун анда как раз ошо аябай жайы болуп турган учурда барат экенбиз да, экөөбүз тортиктерди көтөрүп алып, камерабыз менен сразу. Ооба, обязательно. Айына канчадан төлөйсүз? Айына 61,5 миңден. Эң сонун. Ал дагы жылын сурап эле коелу. Жылы ар кимдин өзүнүн доходунан зависит этет. Аны еще мындай сразу төлөп салса да болот болуш керек, байке возможностька карап. Ооба, негизи ипотека максимальный срок оформить эткенин себеби мисалы үчүн 30 жыл деп айтып эле коелу. 30 жыл бул көп срок болгон үчүн угулганга көп болушу мүмкүн. Бирок сиз акча болгон сайын, ай сайын, 2 айда бир каалаган убакта акчаны частично досрочный погашение кылсаңыз болот, ипотеканычы. Ошол акчаны төлөп атканда кошумча айлык төлөмдөн сырткары срогун азайтасыз. Бул өтө выгодно. Мисалы үчүн 30 жылдыкты 20 жылга түшүрөсүз, анан 15 жылга, анан 10 жылга, анан 5 жылда жаап коесуз буюрса. Так эмне үчүн бул новостройка эмне үчүн льготный ипотека алган себебин айтып коеюн. 6% же болсо 5,5% менен алып бергенбиз. Айлык төлөм өтө аз. 61 миң. Азыр биз МТШда турабыз. МТШда 2 комната квартиранын арендасы ошондой эле. Сдавать этип койсо деле ипотека өзүн өзү жаап берет. Туура. Бирок ошол 30 жыл дегенде андан сырткары сиз айтмакчы ушул доходуна карап эртерээк деле жаап койсо болот дегендейчи. Ошого кыргыз элип мен сиздерге маалымат алып берүү, маалымат жеткизүү максатта ушул жерге келип калдым. Ошого сиздерге ушул жерден айта кетейин. Биз ушул Москвада орус туугандардан квартираны сымайт этебиз. Айына там 50 миң, 60 миңден төлөйбүз. Ал жерде Кудай билет биздин да канча рызкыбыз калды Москва шаарында. Мен лично өзүм эле айтсам, мен уже 15 жыл болду келгениме. 15 жылдан бери орустун ипотекасын төгүп жүрөм. Ошондо эле жолуксам, үйдү алып азыр мен уже төлөп бүтүп калмак экенмин да, мындайча айтканда. Ошондуктан айтат элем, убакыт кете берет экен, канча жыл жүрүшүбүздү билбейбиз. Ошондуктан Азамат Салиевке келип, Алсу медиа каналынанмын деп келип, 50% арзандатуу менен услугасын колдонуп, ушул Москва шаарынан үй алсаңыздар болот. Жана МТШдан азыр дагы сиздерге көп обзорлордун баарын көрсөтүп беребиз. Анан байке ушул эмелерди да айта кетсеңиз, первоначальный взносу барбы, жокпу дегендер да суроолор болуптур да. Первоначальный взнос Айнур айымга да биз без первоначальный взнос алып бергенбиз. Бизде без первоначальный взнос застройщиктер менен иштешебиз. Первоначальный взносу жок мекендештерибизге ошондой бир услуга дагы болот. Без первоначальный алса болот. Первоначальный биз алып аткан убакта бизге повезло. Мындан без первоначальный взнос. Аны без первоначальный баарына эле одобрять эте бербейт. Негизи без первоначальный взносу бул үй куруучу компания өзүнүн акчасын төлөйт сиздин ордуңузга, сиздин атыңызга. Анан буну менен баардык застройщиктер буну менен иштеше бербейт. Айнур айым алган убакта бул МТШдан да беришүү. Азыр эми башка шаарлардан дагы бар. Ближайший Подмосковье. Химки, Видный ошол жактардан без первоначальный взнос алып беребиз. Ошол. Негизи выгодныйсы первоначальный взносту берип алган жакшы негизи. Себеби банктан карыз аз болот да. Биз бул квартираны алардан мурда 1-2 жыл мурдаракта эле вторичкадан үй алган болчубуз. Ошого кыска убакыттын ичинде первоначальный взносту собирать этип алганга чейин льготный программабыз бүтүп калмак. Ошого биз шаштык дагы без первоначальный взнос болсо да ала берели. Без первоначальный взнос болгондо бир аз үйдүн баасы кымбаттайт, бирок айта кетчү нерсе проценти бул 5,5%. 6% бул өтө аз. Себеби дегенде ошол үйдүн баасы примерно 1 жылда эле ошол разницаны жаап калат да. Себеби үйдүн баасы постоянно өскөн үчүн коркпой, ойлонбой, азыр кээ бирөөлөр наценка дейт, ачыгын эле айтканда, наценкадан коркуп менин кээ бир клиенттерим албай жатат да. Мен түшүндүрүп айтып атам да, сен ал наценка канча процент болот? 7-8% может. Ал 1 жылда эле жаап калат. Сен үйдүн баасы жыл сайын өсө берет. Арзандаган үй көрбөдүм. Жок, бирок чындыгында жыл сайын өсөт. Жыл сайын зарплатаны деле көтөрүп атпайбы? Нуран кыймылсыз мүлк агенттигин сиз YouTube'дан көрүп эле келип калдым дедиңиз да. Анан көпчүлүгү ушул үй ал дегенде эле мошенниктер, анан корком деген болот да. Сизде ошондой чувство болдубу? Андан сырткары кантип ишенип келип калдыңыз же ошолор жөнүндө айта кетсеңиз, Азамат байке жөнүндө. Мен Азамат байкеден эмес, застройщиктен ойлонгонмун, потому что Кыргызстанда көпчүлүк застройщиктердин үйүнү реклама кылганда кандай сонун реклама кыла баштайт да, аягына келгенде токтоп калган заморозкалар бар да. Ошолордон переживать эткенмин. Анан Азамат байке түшүндүрдү, что биздин акчабыз эскроу счетто турат. Качан гана курчталганда ошол счеттон өткөрүп берет
деген сымал нерселерди айтып бергенден кийин ишеничке кирип уже коркпой эле кайрылгам. Ошо чоң рахмат Азамат байке. Эчтеке эмес ошол. Кичинекей ар бир суроого толук маалымат берип турду убагында. Азыр Айнур айым айтканда эскрошот деп айтылат. Мисалы үчүн Кыргызстанда застройщиктен үй алып күйгөндөр көп да. Анан ошол эмени бул жактан жашабайлы дейт дагы, көп териштирет, анан көбү алгандан коркот. А новостройкада застройщиктер негизи ишеничтүү, алар чоң компаниялар, негизи бирок клиенттин акчасы эскрошотто турат. Бул мамлекет ушуну контролер этет. Кайсыл жилой комплекс проектный финансированияда болсо, ошол банктан эскрошот ачылат. Ошол клиенттин өзүнүн атына. Мисалы үчүн Айнур айым өзүнүн атына шот ачат, эскрошот. Ошол кредитный средства кээ бирлер өзүнүн акчасын кошкон болсо, берип үйдүн акчасы болмосо стоимость ошол эскрошотто турат. Бул эскрошотто застройщик дагы, клиент дагы пока акчаны ала албайт. Ал мындай айтканда банктын карамагында. Качан застройщик үйдү куруп бүтүп, клиентке ключүнү бергенден кийин гана өзүнүн акчасын ала алат банктан. Ошон үчүн застройщик бул жерде заинтересован да, үйдү бүтүрүп клиентке бериш керек. Канчалык бат берсе, ошончолук тиги акчаны өзү ала алат да. Пайдасы ошол жерде турат. Ошон үчүн застройщик только бир эле жолу бар, үйдү бүтүрүш керек дегенчи. Ошол акчаны алыш үчүн үйдү бүтүрүш керек. Ага чейин үйдү бүтүрбөсө акчаны ала албайт, акчасы калат. Ага чейин застройщик өзүнүн акчасына салат үйдү. Анан өзүнүн акчасы жетпей калса, банктан кредит алат. Кредитти дайыма процент төлөгөндөн көрө үйдү бүтүрүп, акчаны алып, процент кредитин жаап койгону застройщикке выгодно. Ооба, туура. А сизге канча комнат эже? Двухкомнатный евро-двушка болуп эсептелет. Ремонту мененби же ремонту жок калганбызбы? Черновой. Черновой менен. Акчасын айта кетсеңиз анда, общий канчага түштү? Ипотекабыз 10 миллион 800 түштү. Айлык төлөмү 61,5 миң. Черновой алабыз. Буюрса өзүбүз ремонт кылабыз, калгандай дизайндайм. Ооба, биринчиден ошол жакшы, баягы өзүң каалагандай ремонт кылып аласың. Экинчиден квартира арзан болот. Ремонт менен сатылганда ремонт менен баалары кымбат турат. Ошон үчүн ким өзү ремонт кыла алам десе, анда биз ремонт алып, өзү ремонт кылса, анан өзү каалагандай ремонт кылып алат да, ошонусу жакшы. Андан сырткары байке, сиз мурункусунда айтып өттүңүз эле, ушул даже кухня мебелдери менен да алса болот дечи. Ооба. Кээ бир застройщиктер бар, ал жерде сизге кухонный гарнитур, кухняда керектелүүчү техника бул. Мисалы үчүн посудомоечный машина, электрический печка, плита баарын застройщик өзү коюп берет. Буларда үйдүн баасына кетет. Буну алыш керек, потому что сиз үйдү ипотека төлөп аткандан кийин кошумча 200 миң, 300 миң, 500 миңге сиз кухонный гарнитур ала албашыңыз мүмкүн. Кухня даяр болсо келип эле жашай бересиз. Мебелдерди акырындан алып аласыз. Ошон үчүн мен айтат элем, кухняны ипотекага кошкон жакшы. Сразу бүт вытяжкаларын баары даяр. Келип эле тамак жасап, казан менен эле көчүп кете бересиз деп коем. Анан Кыргызстандын жаранына үйлөрдү кандай алса болот байке? Ошол жөнүндө да айта кетиңизчи. Себеби комментарийде аябай көп болду. Кыргызстандын жараны кандай болот деп. Негизи бул суроого дагы байланыштуу. Мисалы үчүн Россияда ипотека менен иштегенибиз үчүн ипотеканын эки түрү бар. Бул льготная ипотека, анан стандартный ипотека. Льготный ипотекага негизи Россия жараны болуш керек. Анан льготный ипотеканын түрлөрү бар. Бул семейный ипотека. Азыркы учурда шарты 7 жашка чейин бала болуш керек. Гражданство шарт. Российский гражданство болуш керек. Анан IT ипотека, военный ипотека, булар льготный ипотеканын түрлөрү. Буларга субсидированный ипотека ставкалары 6%ке чейин болот. Анан бул условияга туура келбеген, бул шартка туура келбеген Кыргыз жараны, Россия жараны болсо деле, булар үчүн стандартный ипотека кетет. Стандартный ипотека азыр 29%тен өйдө. Кыргызстан жарандары бул жакта ипотека алса болот. Азыркы учурда 29%тен өйдө, бирок официальный жумушу болуш керек. Банктар ошондо ипотека берет. Биздин жердештер эгер Россия гражданствосы бар, жаш үй бүлөлөр болсо, Москвада көп жыл жүрөбүз деген ниетиңер болсо, кайрылып үй алсаңар болот. Себеби квартира платаңар, аренда платаңар деле ушул эле акча. Кичине бир жыл кыйналсаңар, бирок калган озурун көрөсүңөр кийин. Азамат байке ар бир нерсени досконально түшүндүрүп айтып берет, жардам берет.
мен башымдан өткөн үчүн уже смело айтам. Подсказывает ар бир ЖКларды өзү алып барып көрсөтүп, документтерди полностью кааласаңар онлайн, кааласаңар офлайн, офиске келип көрсөңөр деле болот. Түшүндүрүп айтып көрсөтүп берет экен. Азамат байкеге дагы бир жолу чоң рахмат байке. Сиздерге да рахмат, бизге ишеним көрсөтүп келип. Үйдө болуп отурабыз. Чоң рахмат эже маалыматыңызга. Анда ушу майда же июнда ключ колуңузга тиеп турбайбы? Ошондо биз камера менен тортик менен барабыз да ошонун баарын элге ошо кыргыз элине көрсөткөнү мекендештерге. Сиз манты жасап коесузбу? Обязательно. Свидетельсиздер. Мен манты жегенди барам эже. Чоң рахмат. Бул жактан кириш квартирага кирген эшик. Келгенде эле сол жакта санузел. Санузел ушундай ремонту менен. Анан бул жакта гостиный ушундай болот. Анан негизи бул жакта кухнясы. Бул бир комнатанын примерно планировкасы, ремонту ушундай ак түстө болот ремонту. А негизи дагы бир ремонту бар, кара түстө. Темный свет деп коет. Кухня ушундай эшиги, кухня тияктан кухняга кирет. Бул жакта полностью даяр кухня. Бул жер 2 комната. 2 комната. Квартира бул гостиный, а бул спальня. 2 комната квартираларда санузелдер раздельный болот. Бул жакта санузел биринчиси туалети. Анан бул жакта дагы бир санузел ваннасы менен. Кааласаңыздар туалет коесуздар, кааласаңыздар койбойсуздар. Эки жакта колдонсоңуздар болот. Негизи бул 2 комнат квартиранын планировкасы, ремонту менен. Бул жак гостиный. Кааласа ушундай кылып жасап алса да болот экен да. Ооба, бул примерно, мисалы кандай мебель коелу деп ойлонушат да. Ошолорго примерный показательный квартиранын планировкасы с мебелью. А бул жак квартирага кирген эшик. Входной дверь. Бул жак спальный. Ошо келиңиздер, новостройкадан үй алыңыздар, 6% менен аябай эле жеңил болот. Аренда төлөгөндөй эле. Себеби деген азыр сентябрдан баштап көрдүк баарыбыз Москва, Московская область арендалар кымбаттады. Бул көрүнүш быйыл эле эмес, жылда болуп келген. Может 2 жылдан кийин дагы болот. А ипотека алсаңыздар өзүңүздүн үйүңүздөргө, ипотека бул ипотеканы төлөп бүткөнгө чейин өзгөрбөйт сумма, ставкасы дагы өзгөрбөйт, суммасы да өзгөрбөйт. Ошон үчүн арендалар кымбаттаса деле сиздин ипотекаңыз кымбаттабайт эч качан. Ай сайын бир эле сумманы төлөйсүздөр. Ипотека алган выгодный 6% менен вообще эле эчтекени ойлонбой үйдү алыш керек. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз, анан канча комнаталуу үй алдыңыз? Баса куттуктайбыз. Рахмат. Ключ алганыңызда да барабыз. Ошол күнгө жеткизсин Кудай. Нуран компаниясын мен YouTube'дан көрүп эле, случайно эле көрүп калдым. Негизи мен көптөн бери мечтать этип жүргөм да, бирок мен өзүмө мындай кантип алат элем азыр депчи ойлонупчу, көптөн бери ойлонуп, анан коркот элем мындай эле YouTube'дан көрүп калдым. Турук эле квартира жөнүндө кызыкчуум, суроолорду алгандардан сурачуум, кызыгып жүрүп эле, бирок өзүм ала албайм азыр деп эле ойлоп жүргөм негизичи. Анан турук эле YouTube'дан көрүп калдым да, анан 50% деген көрүп калып эле канча болот ошондо деп анан кызыгып сурайынчы деп эле номерине жаздым. Жазсам ушинтип ушундай болот дейт. Башка риэлторлорго салыштырганда мындай намного эле разница чоң болуп, разницасы жакшы. Бул байке риэлтор эмес да. Риэлтор эмес. Немеге услугасын айтат. Бизде да постоянно акция болуп турат. Азыр деле 50% скидка. Квартира алып беремин деген немелерге негизи услугалар кымбат башка агентстволардан. Салыштырганда мен сурап жүргөм да, мындай кызыгып жүргөм да буга чейин делечи. Анан сурасам ушундай деп атпайбы, анан 50% болгондо канча болот десем, ушундай болот дегенде мен вау деп эле анан сразу аракетин кылыш керек, убакыт өтүп атат, сурамына мына Кудай балким ушундай шансты балким берип атат депчи. Кызыгып эметип жолдошума айтып, кел давай
жолдошум негизи давай кое туралы, 1 жыл хотя бы кое туралы деп аткан болчу да. Давай 1 жылды давай өткөзбөйбүз лучше, давай аракет кылалы депчи. Эртеңге калтырбай дейбиз. Ооба. Пожалуйста деп даже жолдошума чын не кылсаң да не десин, не баарына ыраазымын, главное аракет кыл, давай чогуу аракет кылалы кел депчи. Ошентип анан Байке менен сүйлөштүк, анан бул жака келгенде сүйлөштүк. Бул жерге эмеге жерге келипчи. Офисине барып, Застройщиктин офисинде көрөлү деп аны сүйлөштүк. Ал жерге келдик, сүйлөшүп эле ушун бат-баттан эле болуп кетти да, өзү элечи. Мындай ойлогон да эмесмин негизи, андай бат-баттан оңой эле болуп кетет деп, жолубузду ачып Кудай бергендир балким. Бат-баттан эле болуп кетти, келип эле, көрүп эле. Мен ага чейин көрдүм, конечно, эме сайтын жиберди, ссылкасын, аны ачып тандап туруп, түнү менен 3 күн түндө уктабай тандадым да. Анан варианттарды карап келдик да, анан ошол квартираны тандадык, баасын сүйлөштүк. Баасы евро душка канча 45 адашпасам эле 47 квадрат метр. По-моему 47 квадрат метр. Баасы 10,5 миллион болду. 10 миллион 500 миң. Айына 60 миңден болду. Жакшы. Нормально, биз үчүн Кудайга шүгүр жакшы да. Сиздер Россия жергесинин жарандысыз? Россия жергесинин жарандысымын, ооба. Көп жылдан бери мен РФмин. Кудайга шүгүр, мына ушинтип айына чейин айына 60 миңден төлөп, канча ай болду мына? Май. Үйлүү 60 миңден төлөп үйлүү болуп. Полгода болду да, уже өттү. Семейный ипотека, льготный ипотека. 4 жашта баласы бар. Мисалы, ушу 7 жашка чейин бала болгондорго 6%тен, бул Лилияныкы 5,5%тен болгон субсидированный ипотека. Без первоначальный взнос, Ооба, без первоначальный взнос. В общем, мисалы үчүн без первоначальный взнос, анан вообще даяр Бул деген эмне деп болот ошо, бизде кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, ниетке жараша депчи. Ниетиңиз түз экенине. Ооба, мына карасаңыздар, мына мисалычы азыр квартплаталар көтөрүлдү да Москвадачы. Даже квартплаталарды көтөрүп салбады, бүт көтөрүп атышат. Бүт бардык хозяйкалар көтөрөт. Биздики 25 миң, однушкада өзүбүз, жалгыз өзүбүз эле жашайбыз. Квартираны ала албайбыз, потому что однокомнатная. 25 миңден төлөчүк. Ушул мына 5 жылдан бери жашап атабыз, 25 миңден төлөчүк да. Мына жакында декабрдын ортосунда жазды хозяйкабыз, 40 миң төлөйсүңөр мындан кийин. 40 миңден төлөп баштайсыңар. Мына ушул жерден эми бир аз хозяйкабыз бир жолу сүйлөйт болду. Аны эч качан уговорить эте албайбыз, хозяйкабыз ушундай адам. Анан мейли, пожалуйста, эмне кылабыз, айла жок. Хорошо. 40 миңден төлөйбүз, макул дедик. Потому что чыгып кете албайбыз. Декабрь жаңы жыл келатат, даже кыш. ошондой аренданы хозяйка же болсо хозяин көтөргөндө салыштырсаңыздар 40 миң квартплата төлөп атабыз. Эми квартирабыз бүтсө биз 60 миңге өзүбүздүн квартирабызда жашайбыз. Кандай сонун? Евро двушка 47 миң квадрат метр. Балкон десең, балкон баары бар болуп. Новострой болгондо эч кандай биринчи хозяйыны силер болосуңар да. Биринчи хозяин өзүңсүң. Новостройканы алгандын эмеси жакшы. Жаңы буюрса дальше өмүрүң аягына чейин кааласаң, всё, жырга жаша, жырга. Туура. Мен ушул Лилия эженин сөзүнө кошулам, себеби мен жалгыз башыма комната эле сыймайт деп жашайм Москвадачы. Бирок ошол комнатам тоже 25 төлөчүмүн, азыр мен 30 миң төлөйм. Байке, мага да комната эле алып беребизчи. Комната эле оформить берилечи. Комнатада калып беребиз. Однушка, двушка кереги жок. Комната эле болсун. Азыр вторичкада стандартный ипотекада ставка көтөрүлгөн үчүн чоң квартираларды азыр алып бере албай атабыз. Бирок основной силер айткандай комната, студия, кичинекей арзаныраак чакан үйлөрдү алып берип атабыз. Мага Сизге да алып беребиз. Байке, Москванын жүрөгүнөн, центринен бир комната эле. Обязательно алып беребиз. Сразу ичимен студия кылып алам. Ошону мечтать этип неметсеңиз эле ошол бат эле болот экен, бирок чын жүрөктөн каалап неметсеңизчи, мечтать этип чын жүрөктөн каалап ушунчалык күтө берсеңиз, ошону Кудай берет экен, могу күтө берип качады го дегенсиз эле берип коет экен Кудай. Туура. Ойто жок жерден эле болуп калды биздики, мисалы. Айрыкча могу Россиядагы кыргыздарга, кыргыз туугандарга, баарыңыздарга биринчиден ден соолук каалайм, ийгилик каалайм жумушуңуздарда.
бирок могул жактан үй алып бул жакта квартира төлөп же мындай бирөөнүн квартирасында эле жыргап жашап, убактынча жыргап жашап жүрө бербей, өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдүн болушуна аракет кылышыңыздарды каалаймын. Ошол сиздерге эме кылам, тартуулайт делем. Азамат байкеге кайрылсаңыздар эч качан эме болбойсуздар. Бардык суроого жооп берип, өзү жардам берет. Өзү жардам берет. Даже документтерди бүтүрүш боюнча эч нерсени мен түшүнгөнүм жок. Чынын айтсам, мен документация андай жагынан анча жок эле кызмын. Мындай жөнөкөй, мындай простоямын да. Анан эчтекени неметкеним жок. Баарына өзү алып барып ушинтесим. Даже приложенияларды өзү скачать этип, бүт баарын өзү эметип берди. Даже жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Рахмат. Тигил эме сделка кылганда болсо өзүнүн офисине бардым да. Өзүнүн офисине барып отуруп эле тиги эме аркылуу эле, онлайн онлайн сделка болду. Баары оңой бүттү да. Онлайн видео связь менен банктын сотрудниги чалат, ошентип сүйлөшүп эле. Бир мындай Документтерди кыйналып көрсөтөт. эметкен 15-20 болгон мүнөттө жок. бүтөт. Акчасын алган акчасы эми ошол эле да, жана 50% бүкүлү эле да. Суммасын айтпай эле коелу, бирок коюйн аз эле. Ооба да. Анда мен айтып коеюн, мекендештер ошол 50% дагы да иштейт. Эгерде Алсу медиа каналынан деп Азамат байкеме кайрылсаңыздар. Кайрылыңыздар, эч шелейт этпейсиздер. Чын жүрөктөн айтып атам. Чындыгы ошо. Рахмат. Сизге да рахмат, бизге ишеним көрсөтүп ушинтип бизди сунуштаганыңыздарга, башкаларга Дагы бир жолу рахмат сизге да. Рахмат. Буюрса анда ошо үй алганыңызда ашарга барабыз. Буюрса. Дагы бир жаңылык дейин, уже өткөнкү эфирде айттык. Алсу медиа каналынан келген кардарлардын баары мекендештерибизге биз услугабызды 50% скидка кылдык. Бизде азыр ал скидка жүрүп жатат. Келиңиздер, шашылыңыздар, жетишип калыңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин бир күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кири чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.